Саламатсыңарбы? Биз улантабыз шайтан кандай жол менен Исаны азгырган жөнүндө. Экинчи жолу ал азгырганда аны болсо ушу шаарга алып барып ибадаткананын төбөсүнө тургузуп мындай деген: эгерде сен чынында Кудайдын уулу болсоң, анда боюңду таштап жибер деген. Ошондо ал өз периштелери менен ал сени сактап калат деп. Шайтан Исаны ушинтип азгырган. Бирок Иса эмне деп айткан? Ыйык жазууда Кудай теңириңди сынаба деп жазылып турат деп жооп берди. Шайтан дайыма Исаны азгыргысы келет. Кудайдын сөзүндө жок болгон нерсе менен. Эгерде биздин жан дүйнөбүздө Кудай теңириңдин сөзү жок болсо, бизди Кудайдын сөзү боюнча эмес, шайтан бизди алып жүрсө да биз аны түшүнбөйбүз. Биз ошон үчүн ыйык китепти көп окушубуз керек, дайыма ой жүгүртүшүбүз керек. Эгерде биз ыйык китепти окуп, анан Кудайдын сөзү биздин жан дүйнөбүздө орносо, шайтан бизди азгырса дагы биз ал азгырылбайбыз. Бирок эгерде Кудайдын сөзү бизде турбаса, бекем орнобосо, анда биз билим катарын деле гана билебиз Кудайдын сөзүн. Анан шайтандын салган оюнунун аркасынан оңой эле кете беребиз. Ооба, ал шаарга алып барып ибадаткананын төбөсүнө тургузуп, эгерде сен чынында эле Кудайдын уулу болсоң, боюңду таштап жибер деген. Анан ошондо ал периштелери менен сени сактап турат, бутуңду ташка уруп албашы үчүн. Анан ошондо эле чынында сен Кудайдын уулу экенин ишенесиң. Шайтан эмне деп айткан? Секир сен деген. Бирок Исанда жан дүйнөсүндө Кудайдын сөзү бекем тургандыктан ал эмне деп жооп берген? Ыйык жазууда Кудай теңириңди сынаба деп жазылып турат деген. Ал ушу бекем орногондуктан Кудайдын сөзү, ал сөз аркылуу ал шайтандын азгырыгын жеңе алган. Шайтан биздин дайыма биздин жүрөгүбүздү карап турат. Ушу бизде сөз барбы ал жерде же жокпу деп. Чынында эле бизде ушу күнөөдөн кечирүүлү алганбызбы? Биз чынында эле бизде ишеним барбы Кудайдын сөзүнө карата? Шайтан дайыма ушул нерсени карап турат адамдан. Анан сөз жок болгон учурда шайтан азгырып баштайт адамды. Ал дайыма адамга ой салып турат. Биздин жан дүйнөдө сөз орнобогондуктан, жок болгондуктан биз бул шайтандыкы айырмаланып турабы, Кудайдыкынан биле албайбыз. Ошон үчүн бир убакытка таштап коюш керек. Эй, шайтан, кое тур бир азга. Азыр мен ыйык китепти алып туруп карап көрөйүн, ыйык сөз эмне деп атат деп. Мен карап көрөйүн, Кудайдын сөзү ушу жөнүндө айтса, анда мен кабыл алам. Бирок адамдар мындай кылбайт. Кудайдын сөзү жан дүйнөдө орнобогондуктан, жок болгондуктан. Эгерде шайтандын үнү жакшы болсо, алар жөн эле оңой эле кабыл алып коет. Иса Машаяк ал мектепте окуган эмес. Сен каяктан билесиң жазууну, эгерде сен мектепте окубасаң деп. Иса ал дайыма Кудайдын сөзү боюнча ой жүгүрткөн ал жакшы билген Кудайдын сөзүн. Анан ал шайтан дайыма азгырганда ал Кудайдын сөзү менен салыштырган. Ал шайтан айтып атат, секир сен дейт.
Sen ошондо гана биз ишенебиз сен Кудайдын уулу экениңде. Эгерде сен чынында Кудайдын уулу болсоң, анда ал өз периштелерине буйрук берет. Сен бутуңду ташка уруп албаш үчүн алар сени колдоруна көтөрүп кетет дейт. Сен чынында Кудайдын уулу эмессиңби? Ушундай жол менен ал Исаны азгырган ал. Бирок Иса кандай жол менен ушул азгырыкты жеңген? Анткени Исанын жан дүйнөсүндө Кудайдын сөзү болгон. Жок шайтан. Эгерде Кудай айтып атса, Кудай теңириңди сынаба деген. Кудай теңириңди сынаба деген ал. Ооба, Кудай мени коргойт. Мага кереги жок аны сынап. Анткени Кудай дайыма мени коргоп келген. Анан ал айткан, Кудай теңириңди сынаба деген. Мен ошон үчүн аны сынабайм деген Иса. Иса Машаякта сөз болгондуктан ал деген азгырылган эмес, ал Кудайдын сөзүнүн аркасынан кеткен. Менин жашоомдо дагы абдан көп ушу шайтан азгырган учурлар болгон. Анан ошондо ал мага ушу Кудайдын сөзүн эстетип турат. Анан дайыма мага ушу шайтандын азгырыгынан жеңишке алып жүргөн. Мен Кудайга абдан ыраазымын. Менин жан дүйнөмдө Кудай теңир болгондуктан, Кудайдын сөзү болгондуктан, Кудайга болгон ишеним болгондуктан, анан мен шайтан менен согушпастан, ал Кудай теңир өзү согушат. Мендеги болгон сөз күрөшөт. Иса Машаяктын жан дүйнөсүндө сөз болгон. Кудай теңириңди сынаба деген сөз болгон. Анан ушул сөз шайтандын азгырыгын жеңгенге жардам берген. Эгерде Кудайдын сөзү биздин жүрөгүбүздө болбосо, биз ишеним жолунда жүрө албайбыз. Кудайдын теңир биздин жан дүйнөбүздү ишеним жолунда алып жүрөт. Ал ушу ташты нанга айландыр, анан өзүңдү боюңду ташта деп дагы башка көп жолу ал ушундай көп жолу ушинткен. Еврейликтерде эмне деп жазылган? Ооба, биздин ыйыктоочу ал бизден эч айырмасы жок деп жазылган. Ал деле ал шайтан менен азгырылган, бирок ал азгырылган эмес. Китепте айтат, бир гана 3 гана сыноо болбостон, ал бар ушул көп учурларда ал ушундай азгырыкка душар болгон. Шайтан дайыма Исаны азгыргысы келген. Бирок ал ушул азгырыкты жеңген ал. Кантип ал ушу шайтандын азгырыгын жеңген? Кудайга болгон ишеним. Кудайдын сөзү анын жан дүйнөсүндө орногон. Ал шайтанды жеңе алган ушул нерсе менен. Өзүңөр кыйкырбагыла, мен жеңе алам шайтанды деп. Шайтан ушунчалык ал куу, анан ал деген ушунчалык акылдуу ал. Эгерде шайтан бизди азгырса, биз сөзсүз түрдө кулайбыз жана анын аркасынан кетебиз. Бирок биз ушу Кудайдын сөзүнө болгон ишеним болсо, эгерде биздин жан дүйнөбүздө Кудайдын сөзү орносо, анда Кудайдын жан дүйнөсү, ал сөз ушул жеңишке ээ кылат. Ушул сөз ушул шайтандын азгырыгын жеңе алат. Эгерде биздин жан дүйнө Кудайдын сөзү менен толуп турса, Кудайдын сөзү силердин жүрөгүңөрдө орносо,
Анан ал силерди акылмандуулукка үйрөт. Эгерде биздин жан дүйнө Кудайдын сөзү менен толсо, ар кандай азгырыктан Кудай бизди сактай алат. Аларда мындай жан дүйнөсүнө орнобостон акылында гана болсо, билим катарында, андай адамды Кудай сактай албайт ар кандай азгырыктан. Бирок эгерде Кудайдын сөзүнө болгон ишеним болсо, анда Кудайдын сөзү шайтандын ар бир азгырыгынан жеңгенге жардам берет. Кудай теңир, ал бизди жаратканда Иса кандай сөздү сактаса, эгерде биз сөздү ушундай Исадай болуп сактасак, биз анда Исадай болуп, биз дагы райымга ээ болобуз. Мен көп жолу бул жөнүндө айтканмын. Менин жашоомдо абдан көп кыйынчылыктар жолуккан. Менде мындай олку солку болгон учур да болгон. Бирок Кудайдын сөзү менин жан дүйнөмдү кармап турганын көргөм. Мен Кудайдын алдында мындай туура эмес турганымды, Кудай мени үйрөт, сенин алдыңа мындай чынчыл болуп келгенге, мен ушундай жалкоо адаммын, бой көтөргөн адаммын деп. Анан менде ушул нерсе кыйнап баштады. Анан мен ойлоп баштадым, мени Кудай таштап салсачы, Кудай мени жаман көргөндүр да, Кудай эми мен аркылуу иштебесечи. Анан ушул нерсе мени кыйнап баштады. Анан мен насаат сөздү ушул конференциядан айтып атканда, ушул учур мен үчүн акыркы болсо керек. Эгерде Кудай мага насаат сөздү айтканга жол бербесе, ушундай нерсе менен мен толуп баштадым. Мен абдан кыйналдым жан дүйнөмдө. Бирок мен Кудайдын сөзүнө эстегенде, анан мен кандай сөздү эстедим? Кудай теңир мени тазалаган учурда күнөөдөн. Мен эч нерсе кылган эмесмин. Кудай теңир мени ыйык, жеткилең жана адилет кылгандыгын эстедим. Кудай теңир мендеги болгон күнөөдөн гана эмес, мага кереги жок. Кудай мени жеткилең кылган. Качан мен өзүмдү караганда менде өтө жетишпеген нерселер көп. Бирок Иса Машаяктын каны аркылуу караганда, Кудай менден эч бир кемчиликти таппаганын айтып атат. Мен алардын мыйзамсыздыктарынан, менин мыйзамсыздыктарымды эстебейт Кудай. Кудай эми менде эркин гана иштей алат. Менде эч бир жетишпеген нерсе жок. Кудай дайыма иштейт мен аркылуу. Менде бардык шарт бар мен аркылуу Кудай иштегенге. Мен мага карабастан бир гана айкаш чыгачты аркылуу болорун. Мен ушул чындыкты таанып билип баштадым. Анан мен көптөгөн ушундай райым алып, мен өзүмдөн өзүм бошондум. Коткарылуу алгандан кийин ал дайыма менин алсыздыгымды көрсөтүп турчу. Анан мен эмне кылчумун? Ооба, шайтан мени ушундай азгырганы мен жеңе албайм. Бирок мени аман сактап калган Кудай жеткилең. Менин күнөөдөн тазалаган Кудай жеткилең. Ал мени аппак кардай агарткан. Айкаш чыгачта мен жеткилең болгом аркылуу. Мен ушул сөздү эстегенде,
Мен өзүмдүн алсыздыгыман, өзүмдү өзүм айыптагандан бошондум. Кудай ушул күндөрдө мени пайдалана алат. Мен аркылуу иштей алат. Мен аркылуу ал иштейт. Кудай мен аркылуу өзү иштейт деп ушул нерсени кабыл алдым. Мен бир аз учурдагы ушу кыйналып тургансам дагы, бирок Кудайдын сөзү аркылуу мен бошондум. Мен кайраттуулук менен Кудай алдына келдим. Алдыга кеткенге. Ооба, мен чынында алсыз болуп турганым, бул чынында ошондой. Бирок мен азыр Иса Машаякта болгондуктан мен алсызмын, бирок мендеги жашаган Иса андай эмес. Мен эми жашабайм, менде жашаган Иса Машаяк жашайт эми. Мен кандай экен маанисиз, менде Иса Машаяк иштейт. Менде ушундай ишеним пайда болду. Мен Кудайдын алдына ушундай кайраттуулук менен Кудайдын сөзүн айтканга ушундай күч берди. Анан мен аркылуу ал ушундай бир укмуштуу күч менен өзүн иштеп атканын көрдүм. Көптөгөн адамдар Кудайдын сөзүнө ишенбейт. Ой, мен алсыз адаммын. Ой, Кудай мен аркылуу иштебесе керек. Мен жалкоо адаммын го. Менде бир ушундай ойноштук, ыплас ойлор көп. Мен ушундай калпычымын. Кудай мен аркылуу иштей албайт. Мен руханий жашоом жакшы деле боло албайт. Мен насаат сөздү айта да албайм. Ыйык китепти жакшы билбегендиктен, Кудайдын сөзүн түшүнбөгөндүктөн аларды шайтан азгыргандыктан алар ушундай ойдун аркасынан кетишет. Шайтан Иса Машаякты азгырганга аракет кылган. Ал эмне бизди азгырбайт дейсиңерби? Канча кааласа ал бизди азгырат. Канча кааласа ал бизди кыйнагысы келет. Анан биз өз оюбузду таштап туруп, "Эй, шайтан, кое тур" деп. Азыр мен ыйык китепти окуп көрөйүн, сен айткан сөзгө туура келеби, дал келеби? Мен азыр карап көрөйүн. Эй, шайтан, Кудайдын сөзү мындай деп атат го. Анан жазылып турат го, Кудай теңириңди сынаба деп. Мага кереги жок Кудайды сынаганга. Кудай жеткилең түрдө мени коргойт. Эгерде мен секирсем дагы, ал мени коргойт, ал сактайт ал. Шайтан, мен сынабайм Кудай теңирди. Ал мени коргойм десе, мен ага ишенемин, ал мени сөзсүз түрдө коргойт, сактайт. Мен Кудай теңиримди сынабаймын. Мен жөн эле Кудайдын сөзүнө ишенемин, сынабастан эле. Мен өз тажрыйбама ишенбеймин. Ооба, мен бир дагы жолу секирген эмесмин ушу. Анан мен бир дагы жолу көргөн эмесмин. Эгерде Кудай айтып атса, сактайм, коргойм деп атса, менин бутум ташка урунбайт деп атса, анда урунбайт. Мен сынабастан мен ишенем. Эгерде мен аны сынабасам дагы, ал мени сактайт, коргойт. Мен секирбейм ошон үчүн. Кудай сактарына мен эч шектенбестен ишенем. Мага биз ушундай ишенимге ээ болушубуз керек. Кудай теңириңди сынаба деген. Ыйык китепти ушундай жазылган. Бирок көптөгөн адамдар Кудайдын сөзүнө шектенет. Анан алар чынында теңшеришет. Анан теңшергенден кийин гана, бирок ал теңшерип туруп ишенген, бул деген билим алганга барабар. Эгерде Кудайдын сөзүнө ишенген адам, эгерде Кудай коргойм деп атса, анда сөзсүз түрдө ал коргойт. Эгерде Кудай сактайм деп атса, анда сөзсүз түрдө сактайт.
ооба, менде ушундай тажрыйба жок болсо дагы, эгерде Кудай айтып атса, шектенүүнүн кереги жок. Шайтан жогол менден. Эгерде Кудай айтып атса, эмне ал коргобойбу? Сендей болуп мен сынабаймын. Мен жөн эле кандай болсо ошондой кабыл аламын. Эгерде Кудай мени адилетсиң деп атса, анда мен адилетмин деп кабыл алам. Мен Кудай Теңирден сурабайм мен. Эгерде Кудай мени аппак кардай агартса, анда мен чынында мени агартты. Кандай мен карайм, кандай мага сезилет, бул маанисиз. Эгерде Кудай ыйыксың деп атса, анда мен чынында ыйыкмын. Мына ушул чыныгы ишеним деген. Кудайга болгон. Иса айткан шайтанга, Кудай Теңириңди сынаба деген. Сен уктуңбу? Ушундай жазылып турат. Мен Кудай Теңиримди сынабаймын. Кудай Теңир өзүнүн сөзү боюнча аткарат. Эгерде чынында мен секирсем, ал мени сөзсүз түрдө коргойт, сактайт. Исада ушундай ишеним болгон. Биз канчалык ушундай жан дүйнө, ушундай алар Кудайдын сөзүнө караганда өзүнүн тажрыйбасына, билимине, өзүнүн аракетине менен жашап көнүшкөн. Бул чынында ушундай. Ооба, силерде өтө көп билим болгондуктан ошо билимге ишенип келгенсиңер. Анан силер өзүңөрдүн тажрыйбаңар менен жашап көнгөнсүңөр. Өзүңөрдүн аракетиңер менен жашап келгенсиңер. Бирок Кудайдын адамы мен билимиме караганда, менин аракетиме караганда, менин тажрыйбама караганда Кудайга ишенген адам бул чынында ал Кудайдын адамы. А биздин жыйында бир ушундай белгилүү дарыгер бар да. Ал ушул өпкө боюнча ал жакшы ушундай ал көптөгөн операцияларды жасаган адамдарга өпкөсү. Анан ал өзү ооруп калганда рак оорусу менен өпкөнүн. Ал ушунчалык белгилүү болгондуктан ал өзүн өзү дарылаганга аракет кылган. Ал көптөгөн жолу операцияны өзүнө жасаган. Анан ал өлүм алдында жаткан. Анан мен ага барып, ал ушул Кудайдын сөзү боюнча айтып бердим. Анда абдан көп ушундай билим болгондуктан өзүнүн оорусу боюнча. Эгерде мен ушундай акыбалда болсом, мен бир аздан кийин ушундай акыбалда болом, анан мен андан кийин ушундай акыбалда болом деп, анан ушундай болот деп. Ал аягында кантип өлөрүн даже билет да. Ал канча күндөн кийин өлөрүн да санап койгон, билген ал. Ошон үчүн ал ушул ишеним дүйнөсүн ага мындай кыйын болгондо кабыл алганга. Эгерде сиз жакшы дарыгер болсоңуз да сиз өзүңүздү айыктыра аласызбы? Чынында ушундай, Сиздин аракетиңиз менен ишене албагандыктан жөн эле Кудайдын сөзүнө ишенген эмне? Ыйык китепте эмне деп жазылып турат? Эмне сурасаңар да аларыңарга ишенгиле, жана силердин ишенимиңерге жараша болот деген. Мен ушул сөз аркылуу көптөгөн күбөлүк сөз айткам. Көп адамдар бул жөнүндө угушкан. Бирок көптөгөн адамдар менин жан дүйнөмдү түшүнбөйт. Мен ушул сөз аркылуу кандай айыгуу алганымды. Ушул сөзгө ишенбеген адамдар, алар кыйын болсо деле алар билиминде гана. Анан мен ушул дарыгерге келгем. Анан экөөбүз жолукканда эле урушчубуз. Пастор, мен Кудайга ишендим.
Мен өзүмдүн орумду Кудайга тапшырдым. Мен ушул нерсеге ишендим. Мен деним соо. Мен ишенесизби, мен кече 4 сааттай уктадым. Мен бүгүн кубанычка толуп турам. Мен жакшы тамактандым. Ал жаңы күчкө ээ болгон. Биз абдан кубандык бул үчүн. Ал өзүнүн билимин, тажрыйбасын таштап туруп, ал деген Кудайдын сөзүн кабыл алган. Ибрайым менен деле ушундай болгон. Ибрайым 99, а Сарага болсо 80 жашта эле. Анын аялдык нерсесинин бардыгы куурап калган. Ал Саранын төрөбөсү, ал Дана болгон. Ыйык китепте билесиңерби, римляндиктерде эмне жазылган. Ооба, чынында анын ушу аялдык нерсеси куурап калган. Ал билимди кабыл албастан, ал Кудайга болгон ишенимди кабыл алган. Ал өзүнүн тажрыйбасын таштаган, өзүнүн аракетин таштаган, өзүнүн билимин таштаган. Ал Кудайдын сөзүнө болгон ишенимге ээ болгон. Мына ушул чыныгы Кудайдын адамы. Кудайга ишенген адам. Исага кереги жок болчу сынаганга Кудай Теңирде. Анткени көптөгөн адам өзүн жакшы сезсе, ооба жакшымын деп айта алат. Бирок чынында ишенген адам ал ооруп турса дагы Кудайдын сөзүн айта алат. Анан сынап туруп айткан адам ал ишенген адам эмес. Иса Машаякта чыныгы ишеним болгон. Ал бизге ушундай ишенимди өткөзүп бергиси келет. Биз ишеним менен Кудайдын ырайымына ээ болобуз. Биз дагы ушундай ишенимге ээ болушубузду каалайбыз. Жакшы калгыла. Жолукканга чейин.